200 гектар сугат жери бар Терек-Тала айылындагы элеттиктер мал чарбачылык жана дыйканчылыктын айрым түрлөрү менен гана алектенишет. Жаз айларында климатка туруштук берген азык-түлүк жана кылкандуу дан эгиндерин эгишет. Сугат суу жоктугунан улам түшүм жакшы болбой жарандарды түйшүккө салат. Кыш узак алыска аймакта тоют жетиштүү камдалбай калат. Аргасыздан каароор түшкөндө районго, шаарга сатып келүүгө жөнөшөт. Бизге чыга элек суу, иш башталды деп лактокторун көрсөтөбүз. Ушу суу чыгып калса биздин 200 гектардан ашыгыраак жерибиз бар. Алдан суу чыгып калса биз мисалы кышындасы мал бакканда өзгөндөн, Карагулжадан, Оштон тоют маселесин чечилип калат эле, чөп ташбай калат элек да, өзүбүздөн чечилип, дыйкан иштетүү да болот эле, ал жагы да болот эле, ошол маселеде чечип берсе дейбиз. Айылга суат суу чыгаруу маселеси мындан 4 жыл мурун башталып, долбоору түзүлгөн. Лотоктор келип, бирок иш башталбай келет. Айыл тургундары сууга муктаждык болуп турганда бул ишке жетиштүү деңгээлде көңүл бурулбай жаткандыгына нааразы. Лотоктор келген, бирок ошого неме кылбай турат да. Ишке ашпай турат. Ошол лотокторду өз ордуна коюп, биздин мына терек суусу деп коет. Терек суусунун агыны катуу суу болот да. Мына жагынан деле эл жылдагы арык казышат. Жазга мал катуу жаан болгондо эле алып кете берет. Ошентип өзүбүздүн немебизди айдап алган жерибизди сугарып, элдер канчалаган теректердин акчасы эле жолдо калды. Сугат суудан кыйналат деген менен таза суу маселеси да орчунду. Дарыя айылдан алыстыкта жайгашкандыктан элеттиктер ат унаа менен ташууга аргасыз. Ал эми кышында көк муз тоңгон учурда суу алууга такыр эле мүмкүн эмес. Өзгөчө жаш балдар үчүн кооптулук жаратат. Жайындасы тоолуу аймакта суу киргилденип, айылдын этегинде чыккан жалгыз булактан суу алып келишет. Бир арыгыбыз келет, кээ бирге алып кетет, кээ бирге келбейт. Чындыгында таза сууну биз ичпейбиз. Иче деле элекпиз. Эде жалгыз булагыбыз бар, ошонан гана ичебиз. Бүт башынан аягына чейин. Терек-Тала айылына 2017 жылы Айыл чарба министрлиги жана Суу чарба департаменти аркылуу тендер жарыяланып, Гидробетонстрой компаниясы утуп алган. Белгисиз себептерден улам иш кечеңдеп келген. Эми акимчилик колго алгандыгын билдирип, быйыл долбоорду ишке ашаарын билдирди. Ал гана эмес, жакын айларда иш башталары айтылды. Эгерде компания ишти баштабаса, укук коргоо органдарына берилет. Ошондой эле бул иш жергиликтүү бийликтин жеке көзөмөлүндө тургандыгы маалым болду. Азыркы мезгилде ошо сүйлөшүп болгондо Таласта объектибиз бүтүрүп туруп анан техникабыз менен келебиз деген да. Ош облустун ыйгарым өкүлүгө да кайрылышкан, ал киши да көзөмөлдү алып атат ал маселени. Бизде да көзөмөлдү алынды. Буйруса эми аны дагы айтылган, эрден баштабасаң да жана укук коргоо органдарына беребиз да андай ишти. Аталган айылда жайыт маселеси да негизги көйгөйлөрдүн бири. Жакын жайгашкан айылдар менен чек аралар такталбай, малдарды жайытка айдоодо пикир келишпестиктер жаралып келет. Элеттиктер алыстык аймактагы айылдын негизги көйгөйлөрү чечилип, суу келет деген үмүттө. Эске сала кетсек, быйыл министрлер кабинети ирригацияга көңүл бурууну тапшырып, ирригация тутумун оңдоп түзөөдөн өткөрүүгө 1 миллиард сом каралгандыгын айткан. Исхак Туратбеков, Кайбил Лавазбек уулу, Ош ТВ.